لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Мейримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Жакшы менен жаманды, ак менен караны, ачуу менен таттууну айырмалообуз үчүн асыл зат акыл берип сыйлаган. Келечек жашоосунан бейкапар болуп жашаган айбанаттардан айырмаланып турушубуз үчүн. Учкундары чар тарапка чачырап алоолонуп күйгөн отту түнөгүм деп канат кагып учуп келип отко түшүп өлгөн жетим көпөлөктөй болбосун деп улам биринин артынан экинчи элчини жөнөтүп жүрөгүбүзгө ыйман тартуулаган жаратуучубуз улуу Аллахка чексиз мактоолор болсун. Төрөлүүсү кут береке, жашоосу түгөнгүс үгүт өрнөк. Жада калса өлүмү да кайталангыс сабак болгон. Жетимдин башын сылап, жесирдин алын сураган. Жакшыга жанашып, жамандан жаа бою алыстаган. Эки дүнүйөнүн нуру, аламдын мээрими, пайгамбарлардын мырзасы жана эркеси болгон залкар, акылман, даанышман пайгамбарыбызга Аллахтын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Адеп ахлак, таалим тарбиянын оргуштаган башаты булагы. Жашоосунда пайгамбардын жашоосундай жашооло өтүп кеткен сахабаларына илим билимдин, таалим тарбиянын ак өргөсү, ак ордосу болуп өтүп кеткен пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана алардан алган ислам, ыйман деген эстафетаны талыкпай көтөрүп келе жаткандарга тамтуң басып бизден үлгү өрнөк сабак алам деген келечектеги мусулман коомчулугуна дагы Алланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Анда урматтуу көрөрмандар, ары таттуу, ары уккулуктуу. Бейиш элинин бири-бири менен сүйлөшкөндөгү сөзү же саламдашуусу болгон. Ал эми бул дүйнөдөгү биздин жаратуучубуздун тынчтык деген сыпаты менен саламдашам. Ал Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз алгачкы сабагыбызды баштап атабыз. Болгондо да сахабалардын өмүр баяны. Дегеле сахаба деген ким? Көпчүлүгүбүз сахаба дегенде чектелүү гана бир канча инсанды гана түшүнөбүз. Же болбосо сахаба деген сөздүн төркүнү каякта жатат? Кээ бирде сахабалар алар пайгамбардын достору дейбиз, кээ бирде жөн гана пайгамбардын сахабалары дейбиз. Анда сөз башынан болсун. Сахаба деген сөз араб тилинде жекеликти билдирет. Ал бирге жүргөн, бирге баскан, бирге отурган, бирге жашаган замандаш досу деп эсептелет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы сахабалардын кээ биринин жашы пайгамбардын жашынан улуу болсо, кээ бир сахабалардын жаш курагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашынан алда канча төмөн болгон. Бирок бүт бардыгы сахаба деп эсептелген. Сахаба деп эсептелиш үчүн эмнелер шарт эле? Ага ислам мыйзамы мындай шарттарды койгон. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به
ve mâte alel İslam. Sahaba деген атқа қоныш үшін ең алғач Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың Аллах тараптан жіберілген ең ақырқы елші екендігіне иман келтірген авалда чоғу жүрсө. Жана ошол ишеним менен өтүп кетсе, көз жұмып өтүп кетсе, ошол сахаба деп эсептелген. Бул жерде муъминан деген сөз Аллахтын бир жана бар экенине чын жүрөгүнөн ынанып, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ең ақырқы елчи екендігіне жүрегінің түпкірінен ишенген киши жөнүндө, ишенген инсан жөнүндө кетип бартат. Инсан десе, инсан менен чектелип калбаш керек. Муъминан деген сөз ал инсанга да, жиндерге да тиешелүү. Анткени Аллах Таала өз аятында айтты: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadaqallahul azim. Men insan менен жинди өзүмө сыйындырууга гана жараткамын дейт Алла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам периштелерге пайгамбар болуп жөнөтүлгөн эмес. Пайгамбарыбыз ааламга мээрим катары жөнөтүлгөнү менен инсан менен жинге элчи катары жиберилген. Андыктан Кур'анда жин сүрөсү түшкөн учурда, же болбосо Ар-Рахман сүрөсү түшкөн учурда пайгамбарыбыз атайын жин тобун, жин жамаатын топтоп, аларды ыйманга чакырган. Көпчүлүгү ыйманга кирген, көпчүлүгү өзүнүн мурдагы ишенип келген дин ишенимде калып калган. Ошол пайгамбардын эң акыркы элчи экендигине ынангандардын бүт бардыгы муъмин болушкан. Демек алар биздин көзгө көрүнбөгөн жин сахабалар да бар деп билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен бир мажлисте отурган болушу шарт сахаба болуш үчүн. Мейли ал отурушу узак убакытка созулсун, мейли кыска убакытка созулсун. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадисти риваят кылган болуш керек. Же риваят кылбаса деле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге жүрсө, же Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен жихадка, газатка бирге чыккан болушу шарт, же чыкпаса деле Пайгамбар менен тынчтык учурда чогуу жүрсө. Бирок бир нерсе шарт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көрүүсү деди. Ал көрүүсү эки түрдүү болот. Бир көздүн көрүшү менен, экинчиси жүрөктүн көзү менен. Анткени Абдуллах ибн Мактум деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир сахабасы жана азанчысы болгон. Ал сокур киши болгон жаштайынан. Тек гана ошол Абдуллах ибн Мактумдун кадыр баркын Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жеткириш максатта качан гана Абдуллах ибн Мактум өзүнүн шарияттагы бир ишти сурап пайгамбарга келгенде, ошол учурда пайгамбарга башка дин өкүлдөрүнүн элчилери келип калгандыгы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абдуллах ибн Мактумдун суроосун четке кагып, ошол башка дин өкүлдөрүнүн элчилеринин суроолоруна жооп берген учурда Аллах Таала мындай аят түшүрдү. Абаса ва тавалла ан жаахул а'ма. Тей алыстан өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, шарият өкүмдөрүнүн сурап келсе, сен ага бешенеңди тырыштырып, кабагыңды бүркөдүң да деп Аллах Таала асмандан пайгамбарга ушундай жеме түшүрдү. Демек Абдуллах ибн Мактум ал эки көзү сокур болгону менен жүрөктүн көзү менен пайгамбарды көргөндөй болуп ынанган. Пайгамбарды көргөн болуш керек деген нерсе ал бойго жеткен болуш керек деген сөз эле. Анткени көпчүлүк сахабалар уулдуу, кыздуу, неберелүү, чеберелүү болгондо табаррук кылышып, пайгамбарга алып келип,
пайгамбарга бир курманы берип, ошону бир чайнап бериңчи, сиздин шилекейиңиз менин уулумдун ушул ичине кирип кетсе экен деп тахник кылышат эле. Ооздан чуу. Ошол пайгамбардын шилекейин жуткан наристелер, алар көзү көргөнү менен анын пайгамбардын чыныгы пайгамбар экендигине акылы жетпегендиги үчүн алар сахаба деп эсептелбейт. Пайгамбарды көргөн болуш керек дегендиги алар көрүп туруп, ушул акыр замандын пайгамбары да жанагы атам айткан, апам сыпаттаган пайгамбар ушул болот тура деп акыл көзү менен да калчап тиктейт ала турган, акылын токтотуп, жүрөгүнө орнотуп ала турган жаш курактагы мейли эркек болсун, мейли аял, бул мындайча айтканда уул бала болсун, кыз бала болсун, бойго жеткен жашынан жогору жагында ушулардын бүт бардыгы сахаба деп эсептелген. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын замандаштары деп коет кээ биркилер. Сахабаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын замандаштары. Мында бир сөз кошулуп кетиши мүмкүн. Замандаш дегенде. Мен мисалы азыр не деген окумуштуу, не деген жазуучу, не деген акын, же болбосо не бир укмуш ислам илимпоздорунун замандашымын. Бирок мага дагы көптөгөн адамдар замандаш. Анын ичинде мусулманы да, кафири да замандаш болуп эсептелет. Ошон үчүн бул жерге бир шарт киргизилген. ومن لقيه كافرا وأسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يعد صحابيا. Bir kişi peygamberдің doğrunda kafir abalında, müşrik abalında peygamber menen mаңдай тескей отырып сүйлөшүп, бирок качан гана пайгамбар өтүп кеткенден кийин анан исламга кирсе, демек ал киши эч качан сахаба деп эсептелген эмес. Сахаба деп эсептелиш үчүн пайгамбардын тирүү мезгилинде ынанып, ишенип туруп, пайгамбар менен узак мөөнөт отуруш керек болчу. Айта берейин, Түшүнүктүү болот улук. Эми мына жерде анча-мынча басым жасала турган нерселер бар. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кайсыл доор, кайсыл заман жакшы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доордун эң мыктысы мен жашаган доор деди. Карагыла. Чын эле эң мыкты заман, эң мыкты учур, эң мыкты доор пайгамбардын жашаган доору. Элестеткиле, арасында пайгамбар бар. Кайсы бир сахаба үйүндө үй бүлөсү менен чырдашып кетсе, же жолдо келе жатып бир нерседен адашып калса, же жөн эле басып келе жатып жыгылып түшсө дагы чуркап келип, "Я Расулалла, мен басып келе жатып чалынып жыгылдым, эмнеге?" деп пайгамбардан сурачу. Не бир окумуш сонун доор өткөн. Ошон үчүн пайгамбар доорлордун эң мыктысы мен жашап жаткан доор. Андан кийин мени көргөндөрдүн доору. Кимдин? Сахабалардын. Мени көргөндөрдүн дегени, мени көрүп, менин акыркы пайгамбар экениме чын жүрөгүнөн ыйман келтирип, мени менен чогуу жашап, менден таалим алган адамдардын доору. Андан кийинки доор сахабаларды көргөндөрдүн доору. Андан кийинки доор сахабаларды көргөндөрдүн доору деген. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин сахабаларым жылдыз сыяктуу. Кайсы биринин этегин кармап ээрчисеңер, эч качан жаңылышпайсыңар, адашпайсыңар. Мына урматтуу көрөрман, бул сахабалар жөнүндө учкай гана маалымат. Эми сөзүмдү агуулайын. Жогору жакта биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
акыркы элчи экендигине ынанган абалда, ишенип, ыйман келтирген абалда жашап, анан ошол ишеним менен мусулман болгон абалда өлгөн кишини сахаба деп эсептейбиз. Мусулман болгон абалда өлгөн деген сөздү кошору менен анча мынча инсандар сахабалык чектен автоматтык түрдө чыгып кетишет. Алар кимдер? Кудай сактасын. Мисалы, Умму Хабиба энебиздин күйөөсү Убайдуллах ибн Жахш качан гана Мекке доорунда жаңыдан гана исламды кабыл алып, пайгамбардын эми гана дааватын кеңейтүүгө көмөк көрсөтүп жаткан мусулмандарга Мекке мушриктердин запкысы күчөгөн сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды Эфиопияга көчкөнгө уруксат берди, Аллахтын буйругу менен. Алар аз гана сандагы адамдар өзүнүн ыйманын сактап калыш максатта Нажаши падышалыгынын карамагында өкүм сүрүп жаткан Эфиопия мамлекетине көчүп барышты. Кайрадан Меккеге келишти. Ошол Эфиопияга ыйманын бүтүн жүрөгүмдүн түпкүрүнө орносун, тамырласын деп Эфиопияга өз аялы менен көчүп барып кайра келген Убайдуллах ибн Жахш өмүрүнүн аягында кайрадан исламдан чыгып, муртат болуп, кафир болгон абалда өтүп кеткен. Караңыздар, айнайындар. Өмүрүнүн башында ислам менен жашабай, өмүрүнүн ортосун мыкты доорго туш келип, болгондо да пайгамбарлардын эң акыркысы, Аллахтын сүйүктүү бендеси, эки дүйнөнүн нуру болгон асыл зат Залкар пайгамбардын пайгамбар экенине ынанып туруп, бирок Кудай анын жүрөгүнүн хидаятка болгон эшигин кулптап койгондугу үчүн өмүрүнүн аягында кайра пайгамбарга тескерленип, исламдан чыгып, муртат деген, исламдан чыгып, кафир абалда өлүп калган. Мурда пайгамбардын пайгамбар экенине ынанып, өлөрүндө исламдан чыгып кафир болгон кишилердин эч кимиси сахаба деп эсептелбейт. Кудай өзү мындайдан сактасын. Алардын бири дагы бири Абдуллах ибн Хатал деген киши, бул башында пайгамбардын пайгамбар экендигине ынанып жашап, аягында кайрадан тескерилене чыгып, пайгамбарга таптакыр тескери сүйлөп, каршы чыгып, мурдагы эски адаты кармап, мушриктер тобуна өтүп жада калса, Каабанын пардаларына, кийимине асылып, жаманатты кылып аткан абалда сахабалар тараптан өлтүрүлгөн. Бул да сахаба деп эсептелбейт. Мен мындайларды айтып жатканым, ислам тарыхын ачып окуп калсаңар, бир учурда сахаба болуп, өмүрүнүн аягында исламдан чыгып кеткен абалда өлдү делинген кишилердин бүт бардыгы ал сахаба деп эсептелбейт. Биз сахаба дегенде кимдер деп түшүнүшүбүз мүмкүн, же кайсылар деп айтышыбыз мүмкүн, же сахабалардын өмүр баяны деген китепти алып барактап окуганда, анда 65 жакыныраак сахабалардын өмүр баяны камтылган китепти алып окушубуз менен пайгамбардын тегерегинде жүргөн сахабалардын саны 65 гана турбайбы деген түшүнүк кетпесин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Нурду Майдина шаарында Аллахтын алдына сапар тартып кеткен күнү пайгамбарды тегеректеп 100 000 сахаба калган. 100 000 сахаба. Пайгамбар өтүп кеткенге чейин ошол 100 000 сахабанын дагы бир канчасы өтүп кеткен. Азыркы ислам алымдары ошол 100 000 сахабанын так санын айтышат. Кээ бир риваяттарда 130 000 десе, кээ бир риваяттарда 135 000. Ал эми пайгамбар өткөн күнү пайгамбардан кадимкидей жетимсирип, баштарына кара түн түшүп калган сахабалардын саны 100 000 болгон. Биз буйрса кийинки сабактарыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мурасын кадимкидей баалуу боюнча бизге жеткирип өтүп кеткен 4 халифа боюнча алар жөнүндө,
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү мезгилинде 10 сахабага сен жана сен деп 10 тең сөмөйүн кезеп туруп силер 5тик болосуңар, 5ке киресиңер деп, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сахаба менден болчу, менин үй бүлөмдөн болчу деп өзүнө имерип тарткан сахабалардын бүт бардыгын өмүр баянын баяндап айтабыз. Сиздер барактап окуп жаткан сахабалардын өмүр баяны деген китепте камтылбай калган, башка китептерде табылып калган, же таптакыр сахабалар өмүр баяны деген китепке түшпөй калган сахабалардын дагы өмүр баянын кенен жеткиргенге аракет кылабыз буюрса, урматтуу көрөрман. Кийинки берүүдө сахабалардын көч башында турган улуу сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ары досу, ары кайнатасы, ары сахабасы деп эсептелген, ислам дүйнөсүндө биринчи халифа деп эсептелген Абу Бакр Сиддиq радиаллаху таала анху жөнүндө кенен баяндап бермекчибиз. Назар салып, кун коюп укканыңыздар үчүн сиздерден Алла разы болсун. Дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله محمد رسول الله